Жалпыңыздарга Кутман таң каалоо менен таңкы регион өз ишин баштамакчы. Ардактуу көрөрмандар, жалпыңыздарга салам айтабыз. Жуманын 2-нчи күнүндө сиздер менен амандашып кесиптешим Жазгүл жана мен Адилет болмокчумун. Жалпыңыздардын бүгүнкү күнүңүздөр дагы жагымдуу башталсын деген тилек менен кесиптеш бүгүн өзгөчө күндө эфирди баштап атабыз. Себеби жан дүйнөбүзгө бир азык тартуулап, ошондой эле жашоодо канчалык бир жылмайып жүрсөң, ошончолук жан дүйнөң жашарып, өзүң кандайдыр бир сезимдерге бөлүнөт экенсиң. Башкача айтканда, бүгүн күлкү күнү, жалпыңыздардын күлкү күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Ооба, кесиптеш, бекеринен жөн жерден айтпаса керек, күлкү ден соолуктун күлкү өмүр жашартат деп. Мына ушундай биз болсо бүгүн күлкү күнүндө сиздер менен амандашып жатабыз. Арыбаңыздар. Кесиптеш, негизи сиз эң узак күлгөндө канча убакыт күлө аласыз? Мен бир секунд эле болуш керек негизи. Балким эң узак күлгөнүм 1-2 мүнөт. Бир жакшы маалыматты айтайын, бул деген рекорд жаратыптыр. Белучи Гирма деген африкалык жаран экен. Токтобой 3 саат 6 мүнөт күлүптүр. Демек, дүйнө жүзүндө ушул мындайча айтканда рекорд жаратканда биздин күлкүчү адамдарыбыз бар экен да, кесиптеш. Анан албетте бүгүн өзгөчө эфирде жалпыңыздардын жан дүйнөңүздөргө бир күлкү тартуулайлы деп ушул бүгүнкү 1-апрель күлкү күнүнө карата келип калган мейманыбыз бар, кесиптеш. Супер куудул десек болот, албетте дайыма ушундай бир жан дүйнөгө күлкү тартуулап жүргөн биздин агабыз десек жаңылышпайбыз. Куудул Парадис Кубан Алимов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп бизге мына ушундай өзгөчө күнү эфирге келип бергендигиңизге. Бул эми өзгөчө болгондо бүгүн биздин майрам. Бул эми сиздердин регион деп айтылып атканда мен көп эле көрөм. Башкаларга да чакырат, но мен эч качан телевидениеден кечигип келбегенге аракет кылам сиздерге. Анткени сиздерден өнүгүп өскөнбүз. Сиздер аркылуу биз жаркырап алдыңыздарга элге кызмат кылып жүрөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Кубан байкем, айтсаңыз, негизи чыгармачылыкта көп жылдардан бери сизди ушул куудул катары тааныйбыз, көптөгөн пародияларды жаратып, ошондой эле элибизге бир күлкү тартуулап келесиз да. Эмне себептен ушул куудулдук өнөрдү тандап калдыңыз? Эми мындай да, мен иштебеген жерим калган жок да. Менин ба жетимиш өнөр аздык кылат деп бардыгын иштеп көрдүм. Мен ушул роддомдо иштеген жокмун. Анан башка жакта иштеген жокмун да негизи. Калганын баарын иштедим. Куудулдук деген өзүбүздө бар экен да, бир апам жакта бар болчу, апам катуу сүйлөчү, раматтылык. Мен айтып калчу да, апам айтыптыр, мен боюмда бар да. Ушу балага, курсагыңда бала эл башкарган бала болот. Мыкты бала болот. Ушу балага сен карышкырдын сөгүн, чүкөсүн кайнатып шорпо кылып иштептир апама. Анан эми апам каяктан эми Кайсы карышкырды истемеген? Кайсы карышкыр, кайсы чүкө деп апам банан, санан, помидор алма салма жеп коюптур. Чүкүп калбадым. Эл башкармак экенсиз да, башкырдын сөөгүн таап өткөндө. Эл башкарып мындай кыйын болуп, азыр 68-дердин жылы болуп атат да, карачы. Ким гана башка 68 бизде биз. Башкарып кыйын бала болмок экен. Алма салма жеп ушинтип маймыл болуп калбадым. Бар болуңуз. Ооба. Анан эми сиз көпчүлүк учурда баягы айымдардын, аялдардын ролун көбүрөөк аткарасыз да. Анан ийне жибине жеткирип аткарганыңызга биз баа берип турабыз. Анан эмне себептен ушул аялдардын ролун көбүрөөк аткарасыз? Жо, эми көбүрөөк аткарчу элем, эми көбү да айтып калды эми аткарбачы депчи. Анан кантип аткарбайсың, айымдар, эми силер өзүңөр эле көрсөтүп коюп атпайсыңарбы? Эркектердин бир жерин айтат экенсиң ба, ичкен жерин туурайсың, тиңдесиң. Айымдардыкы көп да. Анан мага жакчы да. Анан тип эле карап отурчумун ушул жеңелерди. Анан бул Кудай таалам ушундай жараткан экен буларды депчи. Аябай өнөрлүү экенсиңер да сиздерчи. Анан мен силерди кантип аткарбайм? Аткарат экенмин да. Биздин өнөрүбүзгө суктанып айымдардын ролун аткарат экенсиз. Анан азыркы учурда ошол куудулдукка кызыгып, сизден бир сабак алабыз, агай. Өзүңүздүн бир талантыңыз менен бөлүшсөңүз деген бир шакирт түшөт элем сизге дегендер. Барбы? Бар эле да, азыр жок. Себеп? Мурда бар эле, азыр жок. Мурда көп мындай жакшы балдар келчү эле,
мындай кылса болобу, минтсек болобу, хорошо мындай кылалык дечи элек. Азыр жок. Азыр кеңеш сурабай калды. Интернет көп болуп, интернет чыкты. Сотка чыкканда шайтан каникулга чыгып кетти. Интернет чыкканда шайтан полный пенсияга чыгып кетти. Бүттү, биягы өлдү деп. Өз менен өзү кырылыша берсин буларды. Кырылыша берсин. Ошондой болуп атат. Азыр сурабай калды. Азыр алып чыгам дегендер, мен келем дегендер, мен күлдүрөм дегендер, азыр күлдүрүштө аябай оор болуп калды. Эл өзү куудул болуп калды. Анан эми азыр шакирт дегенди алып чыгыш өтө оор. Эмгекти Рахман Разыков кылды, Жаныбек Алукулов кылды. Мен ошолор менен 90-жылы иштештим да, чогуу жүрдүм. Манас Бердибековтар чыкты, Жамбул акелер иштеди, Абдылда ишылса биздин ошо кезде 90-жылы бир башкача бир куудулдардын эмеси келди дагы. Бул эмне болуп, азыркы куудул менен башкача болуп кетти, чыкпай калды. Анткени коммерческий көп болуп кетти да. Жашоо деп эле үй алышың керек, машина алышың керек, тигинде эмгектенбей калышты. Кичине улууларды барктабай калышты. Кой муну чакырып коелук, митпей калышты. Кой, эми аны чакырса акча сурайт да дегендей да. Азыр мен ойлойм, эң жакшы эмгек ошол 90-жылдардан баштап 96-97ге чейин болчу. Азыркы куудулдар жок, азыр мен эметпей эле коеюн, эми калгандарын айтпай эле коеюн. Бирок ошо кезде ынтымак бар эле да, аябай жакшы эле. Аябай. Азыр чото жакындай албайбыз, же жолой албайбыз, бир чогуу боло албай койдук. Анан агай азыр тамашоо, КВН деген чыкты. Бир чети карасаң, алар деле баягы көрүүчүлөрүн күлдүрүп атат. Бул жагынан карасаң, куудулдар деле күлдүрүп атат. Алардын дагы өзүнүн көрөрмандары бар, куудулдардын дагы өзүнүн көрөрмандары бар. Бирок эмнегедир баягы КВНдегилер тамашоочулардын күлкүлөрү оңой, жеңил, желпидей туйлат. Эми бул боюнча кандай көз караштасыз? Көз карашым аябай түз. Бул күлдүрүш эле КВН болобу, стендапчы болобу деди бир деп калбадыбы азырчы. Ооба. Ырдап эле жаздырып коюп, "О, мен сени сүйөм" деп коюп элечи. Любой тональностьтан ырдап ырчы экен эми ада эмгек. Но бирок күлдүрүш ар бир нерсени колунан келе бербейт. Бул аябай оор. Бир 2,5 кишини эле бир күнү күлдүрө аласың, бир күнү экинчи күнү концертке барсаң эл башка. Стендап, жанагы КВН, дагы жигиттер, балдар булар азаматтар да. Мен эч эмем жок. Мен аларга мынтенен теңтелеп айта албайм. Ушундай бир куудул өнөр дүйнөсүндөгү жүргөн көрөрмандарга дагы негизи көп үй бүлөңүздөр жөнүндө айта бербейсиздер да. Анан жалпы көрөрмандарга үй бүлөңүз тууралуу айтып Мен любой жерде айтам да. Эмнеге айтпайт экен? Анткени мен ошол келинчем экөөбүз жубайым бар. Ташкентте. Ошо эсмейин да коесуң. Мага мени карай бербегиле. 3 балам бар, ошол 35 жыл болду. Мына быйыл бүгүн 1 апрелде карабайсың, мен деле куудул экенимди билинди да. Келинчегим 1 апрелде болуп атпайбы? Туулган күнү, жалпы экиси болсо эмне? 3 эмне деле 10 болсо да болот. Анан 1 апрелде деп атпайбы? Аны мен муну таанышканда да мен туулган күнү 1 апрелде деле өлдү дедим да биягы. Даана куудулда. Мен издеген жокмун, айткан жокмун. Мына именно бүгүн туулган күнү келинчегимди. Анан кесиптешим төмөндө айтып кетпедиңизби? Көбүнчө айымдардын образын жаратасыз деп. Жанан анда санда жерлеринде бир келинчегиңиздин, жеңебиздин дагы образдарын кошуп кетип турасыз. Кошом. Аябай мактайм да. Сенин басканың, өңү түзүң, фигура деле жок. Аябай мактайм. Концертте же болбосо кайсыл бир баягы сиздин пародияларыңызда өзүң көрүп калган, могу жерге мени коштурсуң дейт да. Кайненемди кошком да. Бул этең булуң биякта эле калды. Кайненемди кошком. Кайненеңиз билбейби анан? Кошулган? Собака десе карасаң муну эми кемпирдин колунда өскөн да.
келинчегим. Ал кемпир, ошол кемпирдин колунда өскөндөр быжык болот экен. Ал апам ошол келинчегимдин апасы илгери апийимден соттолуп кеткен экен да. Кармалып 5-6 кемпир. Гүлдүгө эле да. Анан соттолуп кетип, аны мен анан зек деген угуп калдым эле да. Анан жана келинден арманын айтканда, жана зек кайненемчи деп айтып атканым ошо да. Зекбек дегенимчи, анан айтсам анан бул айтып, аны эмне айтасың деп. Айтам да көргөнүмдү мен, мага эмне. Жашырып эмне? Жашыра албайм да депчи. Сонун экен. Анда ошондой бир образдардан сурансак. Суранса болот эми, мындай да. Мен бул монолог деген өзүнчө, бул мен өзүм чыгарган монолог да. Азыр көбү монолог чыгарбайт да. Ар нерсе казактыкын, өзбектикин. Кандай болсо да өзүң продукцияң болгон жакшы да. Арманымды айтып отурсам күйөөгө тийсе жыргайт деп ойлогом. Атасынын башына bir алкашка тийип алып пропала я. Дура, шкура. Он козёла, я коза. Күйөөгө мамам айтып калды, я же в городе жила. Айылга барсаң абайла. Региондун балдары опасный болот. Ала качып кетсе ошо менен 10 000 болуп кетесиң деп. Откуда я знала, я вышла из дома. Эшикке чыга калсам украли. Ала качканда да жөн ала качкан жок. Айылда көң тарткан трактордун үстөрүгө тийишип. Üstüme 16 bala oturup alıp bılçıldatıp savadı. Ну я же женщина, терпела. Терпет etpey көрчү, үйгө келдик. Көң пөң менен кошо төгүп салдык о. Келе кой балакетиң алайын, таш оор болсун деп никто не сказала. Кайнатам менен кайненеге туш болуп турмун, Ялла Пугачева. Кайнатам согушка катышкан экен, кайненем болсо барган күнү мүйтүп аткан. Ай орус келин канай, никанай. Bir жерден качак кетпесине көрсө, зек кайненеге туш болуп турмун. Зичка десе, айтып отурса арманым көп. Азыр ала качып, сола качпай эле сүйүшүп, күйүшүп алгылачы. Ау, дейт мындын узагы жаман көп да, бул аябай узак. Кол чабуулар болсун, бар Региондун балдары жана Мени регионго жибербегиле десе. жакшы экен. Анан мына ушундай пародияларды баягы сиз турмуштан алып Турмуштан аласыз да, көпчүлүк учурда. Анан кандай учурда ошол идеяңызды кантип жазып каласыз? Анткени кээ бир учурда ушул нерсени чыгарышым керек экен дегениң менен унутуп калышың мүмкүн. Эми мындайда мен ошо режиссерский да, актерский да окудум да. Зрительский память бар, анан жанагы китеп окугандардыкы бар, бат кабыл алган, куйма кулак жана мындай бат кабыл алгандар көп да. Меники ушул көрүп туруп эле салыштырып анан ушундай качеством бар да. Мен мисалы бир нерсени унутпайм. Нерсени көрсөмбү, мындай эстеп калсамчы, анан эмелерде, например, силер бүгүн мынакей регион деп айтсачы, регион. Мен глобус жака келип алып турам, мисалы, Серковто. Серков менен болжол кылып элечи. Анан кээ бирөөнүн ушундай эмен бар меники ошол. Жактап аласыз. И анан мен китепти да көп окубайм да, мен бир 10 барагын окуйм да, анан ортосун калтырам да, аягын окуп салам. Демек ага эме турбай, мындай губка деп койсок болотпу? Көргөн нерсеңизди бат эле сиңирип алып. Анан ортосунан экөөнү салыштырам. Мындай туруп, биягы мынтип турбай, тиги минти өлгөн турбай, тиги минти сүйөт турбай. Анан пример кылып, анан азырда мына окуп атпайм искусственный институтта, кайра. Кайрадан студентсиз. Студентпи, заочно отделениядам 5-курс болдум. СКДда. Окуп атам, анан азыр анан эми жаш өтүп калганда жакшы экен да оку деген бул бизге да керек да. Мен чоң болушум керек да. Туурабы? Ооба, чоң болуш керек деп айтканым экен го сизге. Кудул болбо, чоң бол деген да мен. Анан айтсаңыз, төмөндө айтып калбадыңызбы? Чынын айтканда азыркы учурда элдерди күлдүрүш оор. Анан азыркы учурда комузга кандай сатиралар жетишпей атат деп ойлойсуз? Эми азыркы сатира мындай да. Биздики кыргыздар ушул 90-жылдан баштап эле ойноп койгон бу. Казак, өзбек, жана российский көп эле канал көрүп атасыздар да. Биздикилер ошо кезде аялында ойноду, жашоо тиричиликте да ойноп коюшту, сольный ойноду, саясатты ойноп салышты.
Бизде сатира күчтүү. Бизде бир эле минус болгону театр жок болуп атат да. Кудулдар үчүн, Театр берген экен, могу Октябрь кинотеатрынчы. Аяка театрдын өзүн берген экен да, бирок биз бардык 5 бир кудулдар театр кылалы деп чакырышкан экен, бирок Министерство культурадан эме берилбей калды, штат. Штат берилбей. Берилбей калыптыр. Ошойдон токтоп калды. Анткени окуган билет да азыр эмне үчүн сатира жок болуп кетип атат. Эмне үчүн эл бирде көрүп унутуп калып атат. А эмне үчүн башкалардыкын көрөт, башка элдикинчи. Мисалы Казакстан, Өзбекстан, анткени аларда театр бар. Алар постановка кылат. Мына сиздердин регионго деле бир режиссер керек, жакшы камералар керек. Бизге жакшы режиссер, жакшы постановка кылбаса эле, ар ким ар жактан алып келип эле элдин эмесине калбай калат. Демек кандайдыр бир колдоолор болсо, атайын ушундай болсо, сиздер дагы ошо кыргыз кудулу сатирасы өнүгөт деп айтасыздар. Ооба, мында отургузуп даярдап, мына красный. Ооба, азыр ар кимиси ар жерде өз алдынча даярданып атат. Концерт коер алдында бир жерлерди таап алып эле ошол жактан өздөрүнчө даярдап атат. Атайын бир мекеме, кудулдардын башын бириктирген бир театр ачылса, театр жок болуп атат. Төкмө акындардыкы бар, Манас театр бар. Эми кудулдардыкы болгондо ошондо дагы бир бизде илгери мыскыл тамаша, эми илгери деп эле коеюнчу, мен эми 1941-жылы бир 95-жылдары ошол бизде конкурстар көп эле. Азыр конкурс керек. Ошондо выбор болуп, мен ошо конкурстан эле чыктым да мен дагы. Анан бирок айылдан алып келип, тигилер турап, мороженелер турап, крак эмелер бескелдирик, лампочкалар турап, биринчи турагандар, мана күмөндөр, сүмөндөр популярный болуп кетти эле абылыктар. Ала турап жүрүп, анан конкурс керек да. Атайын бир анан тандалат. Келет азыр көп. Азыр театр конкурс кылып, кандайдыр бир байгелүү орундарды койсо стимул катары биздин жаштарыбыз ошол жакка тартылат. Өзүңүз айткандай, биздин жаштарыбызда дагы ушул кудулдук өнөргө кызыккан дагы жаштарыбыз жок эмес да. Анан сиздин оюңуз боюнча ушундай бир кандайдыр бир өкмөт тарабынан болобу, сиз айткандай бир театр мекеме ачылса, сиздер да иштеп берүүгө даярсыздар да. Бизде айтат элек да, бизде айтканбыз да, бизде алыш театр болсо жакшы экен да. Бизде бул жакта телекөрүүчүлөрдөн сурап экен, саламатсыздарбы? 1-апрель күлкү күнүңүздөр менен куттуктайм дейт. Саламатсыздарбы? Эфир сонун болуп жатат дейт. Дагы бир суроо бар экен, саламатсыздарбы? Кубан байке бизге чалганга болбойт, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул номерге жалаң гана билдирүү СМС катыңыздарды гана жолдойсуздар, чалууңуздарды кабыл албайбыз. Жакшы болуп турса чалбаган. Саламатсыздарбы? Кубан байке бизге кимдир бирөөнү туурап берсе жакшы болот эле дейт. Кимдир бирөөсүн турайын эми. Мен сольный чыгаанба, эстрадный жанрда меники чанан. Ырчылардан туурайланды. Ырчылардан, ырчылардан каалаганыңызды туурайлаңыз, кимди туураңыз келсе. Кимисин кааласам, Күмөндөр байкени туурап жүрдүк башында. Анан кийин Мотуиптарды, Нурланды, жакшы биринчи чыкканда эле туурайсың да. Биринчи көргөндөр туурайсың. Саясатчылардан да туурап жүргөнүңүз бар. Роза жени, Роза, эми берки саясат мындай болуп калды да азырчы. Мен айтат элем да кудулдарга. Бир нерсе да ушул ажоолорду туурабай эле койсо да. Туура эми, бирок эми биздики слишком болуп кетип атат да. Ашыкча. Ашыкча болуп кетти. Көп туурабай, көп жагын айтып жатышат. Бирок бизге ошол бир кудулсуңбу? Мына куйручуктар, шаршендер отурган жерлеринде тулчуңдап, булчуңдап, комуздар менен эметип өнөрүн көрсөтчү экен. Анда мен силерге бир Күмөндөр байке бир пародия чыгаргам. Ошону айтып берейин, Күмөндөр байкенин кийин анысын айтып бүтүп, ал кезде популярный эле да бул киши. Анан бир мал эсин тартпаса арам өлөт деп бир жаныбарлар туурап, анан итин да туурап койгом да. Бир үйгө барсак бир ит байланып туруптур, анан ажатканасына баратсам эле бир кезден байкуш өмүр бою байланган ит экен. Анан кет деп койдум да. Кет десем жүрүп атпай, хал тиштеп алам менен дура, хал десем, эми итим калдыбы дейт. Туурабайчы. Ай, ушунун баары эле жакшы болот. Ушунун баары эле жакшы болот. Бирок аягы да жакшы болуш керек да. Ушунун баары эми көп эле нерсе көрдүм, бирок андай деле бир нерсе көргөн жокмун.
бір күні айлығы өлі ес алғаны барам да. Барып қалсам достарым келіп қалды. Ана тайнем бар эле, тайнем айтып қалды, садағаң кетейін күмөндөр. Былтыр өлі ішіп келіп алып, терезе сырдаған красканы ішіп алдысың балжырап. Быйыл бірдемемді ішіп албады, қойшы деп қойғым. Кешқұрын өлі ішіп кетті. Төрт аяқтап келетім, ішкен іші оғызы құрық етті. Қалай несі үскенде оны тұңқ деген үн шықты, қолым салсам білжірап кетті. Тамаң артатты өлсіне. Дәді бала ұрыйдым да жатып алдым. Ертің мілі тайнам қиқырат. Бала кетті. Елестеттің бе? Анда болды елестетсең айтпай баяғыны. Тамаң артатты осымен ошы өлсі да. Ұшында бір емелер турап жүрдім, ананы көбінчөсі менекіз айтпадым эстрадный жанрлар. Жана лампочкалар, күйгендер, бұйым сүйымдар турап жүрдік та. Аябай білбейм еме, төрөлгөндөн баштап эле апам айтканда мен кличкам суу жукпас болчу да. Ай, суу жукпайт казак. Анан эми ушул кимдир бирөөнү туураш үчүн дагы баягы үнүн окшош туруш үчүн даярданышың керек да, көп убакыт эмгегиң кетет. Аябай. Высоцкийлердин ырын ырдайм. Окуп жүргөндө Высоцкийде Гитлерлер туурачымын. Эжелер ошол эле 4-5 коюш керек болуш керек магачы. 2 алчымын, 3 алчымын, анан эжелер туурачымын. Ага эжелерди чана. Бир күнү эле анан Шарапов деген агай бар экен. Мен 8 класстан өлө тыңдыгыман, мындай кыйындыгыман селпиток айдалдым да. 8 класс. Барсам Шарапов деген агай бар экен. Зауч экен да агай. Я мен киносын туурачым, жана место встречи изменить нельзя деген Высоцкийдин киносу бар го. Кальдердо туруп эле. Внимание, граждане бандиты. Сейчас идет наш Шарапов, тот поймы. Если, бала, не деп атасың деді анан. Агай бул кино десем, кирчи буякка деп туруп өлө урду эле да. Не турап атасың? Не турап атасың мен деп. Агай бул кино анан кийин көрүп алып, агай айтып атпай, ушу кино бар турбай. Анын аты Шарапов Турбаев дейт. О, Шарапов. Сон эми ыраазычылык билдиребиз, кесиптешмекөз атайын ошентип биздин эфирге келип. Бүттү. Убакыт деген ушундай учкан куш батыр өтүп кетет. Турла убакыт регионго эптеп келип алсам 3 күндөн бери уктабай. Эми айла жок экен агай. Бүгүн ушундай бир сонун дата экен, жубайыңыздын туулган күнү экен, биз дагы кесиптешмекөз куттуктайбыз. Ошол жеңем экөөңүздөр балдарыңыздардын жакшылыгын көрүп эле бапырап жүрө бериңиздер. Анан биздин эфирге дайыма мына ушинтип келип, күлдүрүп, телекөрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрүп, өмүрлөрүн узартууда салымыңызды кошуп жүрө бериңиз агай. Ооба, сизге ден соолук каалайбыз агай, бар болуңуз. Мен бир нерсе айтып коеюн эми. Кээ бирөө бөлүнбө, талашты, коштук деп кылат го. Нарындыктар, бирок мен бир нерсе айтат элем да, ушу азыр бизге жана театр керек, анан ынтымак керек. Анан көп жерден айтып калам мен, Оштон багым ачылган. Мен айтып калам, сөгүм нарындыкы, көшүм Оштуку депчи. Жалпы регион көрүп атса ошол Кыргыз элинде тынччылык, күлкү, аманчылык, Кудай таалам баарыбызга бир жакшы адамдын курчагы ток болсо эл күлөт да. Ошон үчүн баарыңарга күлкү, ден соолуктун мүлкүдө өзүңүздөр айттыңыздар. Эмкиде да чакырыңыздар. 15-16 мүнөткө чакырбагыла. Мени менен 3 сутка бир передача ачпайсыңар. Сөз. 3 саат 6 мүнөт күлгөн африкалык жаран бар экен. Биз болсо сизди анда кийинкиде 3 саат 6 мүнөткө чакыралы. Үйгө чейин бара алам. Бар болуңуздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай өзгөчө эмоцияда биринчи коногубузду албетте узатып жаткан учурубуз. Ал бир нече убакыттардан кийин экинчи коногубуз менен маегибизди улайбыз кесиптеш. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто супер куудул пародист Кубан Алимов конокто болду. Сиз болсо бизден алыстабай туруңуз көрүүчү. Анткени кийинки коногубуз дагы мына ушул жерден сонун өзгөчө маек курат. Рахмат.